Мен айтайын да, мындай базарга баргандачы, азыр баары эле ушундар мындай го, мындай үстү жок да, базарда ошондой эле кылып атат да. Анан силер дискотека боюнча айтасыңар го. Дискотека барган кишилер, то есть кыз бала, алар уже бузулган бала. Эмнеге деп ошондой ойлойм да, ойлойсуңар. Мына бала эмнеге дискотека мен ойлойм да, барганда мындай достор менен билеп келейин деп, сүйлөшөйүн деп ошондой эле барат да, мен ойлойм да. Көңүл ачайын деп, Көңүл ачайын. Биз айылда мындай, сиз айткандай тиги рулетка ойногондор бизде андай жок, билесиң. Агенттерде деле айтасыңар го. Агентте мындай айткандайчы, дешевле сүйлөгөнгө тиги Казакстан, Россия мененчи туугандарың менен, бар мындай балдар агентке кирип там, элдер деле ар кандай да. Ар кандай да достор менен, классташтар менен сүйлөшөсүң. Элдер деле бар, жаман элдер дагычы. Ал өзүнөн да баланычы кандай болот экен, кандай сүйлөшөт экен депчи. Сенин ата-энең сага мода кийбе деп айтабы, айтпайбы? Байке, мен мындай ата-энелерим бар го, мен ата-энелеримчи мен балдардан калтырбайм дейт да. Туган күнгө барсаң барып кел депчи. Мен ойлойм да, ошо кишиненчи, кыздан же баланын өзүнө ичеби, чегеби дегенчи, мына азыр каждый макта отурган бала ойлойт да, мынтипчи, чоңойгондо мен чоң киши болоюн, жардам берейин үй бүлөнө, бөбөктөрдүн тартайын, окуусуна жардам берейин депчи. Ойлойм да, ошо жинди болсо дагычы, ошончалык кишичи, серне мындай дагычы ата-энелерине көп тартат да. Азыр деле айтат го, ата-энелерден зависит, ошо силердин каждый ата-энесичи ойлойт да, мен баламды окутайын, кинтейин, жакшы эч кимден калбасын депчи, бияктанчы. Анан сени дискотекага жибереби? Мени мамам ошо дискотека жиберет, айтат, момдай саатта кел депчи. Мен ойлойм да, баары эле айтат, дискотека барса эле. Азыр мында дискотекада таблеткалар салып коет да, жанагы суунун ичине. Андай эме, дискотекада биздечи мына айылда наркотиктер бар, жеңил медатон деген жеңил наркотиктер. Болобу же болбойбу? Ошону берет азыр. Жок, андай бизде мындай көрүп атасыңар, биздики айыл да, шаар болсо мен ий демекмин да, бизде айылда андай жок. Бизде айылда если дискотека болсо да 2 саат болот да, ошондо дагы 2 эже жүрөт да, бизде андай жок. Уруш, талаш деген, согуш деген дискотекада жок да. Мен ойлойм да, биздин школ ыймандуу эле жүрөт, баары менен эле достошо эле жүрөбүз да, мындай ошо көрө элекмин, чтоб согуш мындай уруш деген болсун. Эжелер анда охранада турат экен да. Эжелер ооба, айтайм, эжелер айтат да, если силер неделяда боюнча жакшы бала болуп, уруш жок болсо, силерге дискотека коюп беребиз дешет да бизгечи. Если мындай жаман болуп кетсеңер, дискотека койбойбуз. Анда ошо биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ошондой тартат да, жакшы бололук депчи, баарыбызга айтат, жакшы бололук, кандай ыймандуу бололук, дискотека коюп берсин деп. Дискотека болот ана. Жаштар урматтуу достор, биздин ушул ысык атанын жаштары сүйлөп атат. Демек, ысык ата да ушундай. Анда дагы кимдер? Арка тарапта кыздар, балдар. Силер айтып атпайсызбы, жана дискотекага ата-эне кой бербейт депчи. Например, мен ата-энем кой бербейт. Мен ыйлагым келет да, просто. Сен неге кой бербейт? Калган эски эме менен, традиция менен тарбиялайт ата-энем. Кандай десем? Эски каада салт менен тарбиялайт турбайбы? Кой бербейт, мен кандай десем, билеп, көңүл көтөрүп келиш үчүн келгим келет, бирок ата-энем кой бербейт да. Моданы айтып атпайсызбы? Мода менин ата-энем кийгизет, кийбе дебейт да. Анан айрык-сайрык кийим кийип бармак белең. Конечно, мода менен кийгим келет, кийгизет. Бул деле жакшы тарбия берип атат ата-энең, кий деп, Кээ бирки ата-энелер кой бербеген үчүн кээ биркилер асыны өлүп калып аткандар бар го. Силерде барбы? Ушундай болду беле? Нарында бардар дегенди уккам. Мамам. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Анда жигиттер, кыздар, балдар. Саламатсыздарбы? Мен 10 классында окуучусу болом, атым Кенже. Мен башында берилген темага жооп берип кетейин дегем, анткени бул жерде жаштардын тарбиясы жөнүндө болот. Мен айтат элем, жаштар күнөөлүү деп эле атасыздар да. Ошо жаштарды тарбиялап аткан өзүбүздүн улуу адамдар, ошо биз кылганды алар ошо бизден да аша чаап кылып атпайбы? Ошону көргөн жаштар анан эмне болот? Мисалга эле телевизордон алсак, жаштар кызыга турган эчтеке бербейт. Кыргызстан телевизорундачы жаштар кызыгып мындай көрөйүн, ушуну кылайын деген эчтеке жок да. Болгон ошо чиновниктерден уруштар, талаштар, мындай тигиндей, сен отурасың бийликке, мен отурам бийликке, ошондой эле да. Андай жаштар кызыгып көрөйүн деген мындай тарбиялыкка чакыра турган ачкындай передачалар жок да. Аны ошон үчүн айтат элем да, жаштарды деле күнөөлөгөнгө болбойт. Бул жерде биринчи улуу адамдар ошо жаштарга берген тарбиясын оңдосо, ошондо коом да оңолот деп ойлойм да. Ата-энең сага мисалы мындай айтабы, мына кызым көп уктаба, сен кийин бир жерге келин болуп барасың,
Мынау нерсени үйрөн, мынау нерсени жаза, кыска кийим кийбе, ушул нерселерди айтабы айтпайбы? бул сөздөр күнүмдүк эле айтылып жүргөн сөздөр болуш керек. Мисалы үчүн бул сөздөрдү ата энебиз күнүгө эмес каждый раз айтат болуш керек деп ойлойм. Башанов Шамил 11 Б класс. Жа могуз айтып атпайбы мындай, жанакы Кыргызстанда мындай эме жок депчи передачалар. Эмнеге бар, мисалы жаш кичинекей биздин бөбөктөрүбүзгө керемет көч деген программа бар. Мультфильмчи үйрөтөт да мындай жакшы тамга эмелерди. Сен ошону көрөсүңбү? Мен алар кичинекей эмелерин көрүп атканда көрөсүң да айла жокчу. Жана сотка жөнүндө айтып кетсем болобу эке? Мындай айтып атпайбы эме депчи мындай сотка болбойт, кере жок, көтөрбөгүлө деп мугалимдер да айтат, Бирок бир четинен биздин ата энелер сотканы бизге эме үчүн берип атат да, кандай болуп атат балам мындай, переживать этип атат да. Мындай жакшы эле жүрөбү, чалып кой бирдеме болсо. Кээ бирки мугалимдер деле өздөрү эле сотка көтөрөт, биздин школдон айтышат да сотка көтөрбөгүлө деп. Мен ошого каршымын да. Жаштар сүйлөсүн. Кыздар айтып атпайбы эме депчи? Кыргызстанда бир бизге жактуу эме жок депчи, каналчы. Мына, например, ушул деле жаштар сүйлөсүн болуп атпайбы, ушунда көрсө болот да. Аны айтып атпайбы, ата эне бизге жамандык кылат деп. Андай болбойт да, аны айтып атпайбы эмне депчи? Кой турчу. Эме деп атпайбы, бир ата эне мындайды кылып атат, ошону жаман ошодон үйрөнүп атат дейт. Аны көрүп туруп биз да ойлонсок болот да, бул жаман экен, биз андай кылбайлык деп кылса болот да. Кыздар айтып атпайбы, биз андай эмне дискотека барбайбыз, дегенде мындай биз түзүү жолго барабыз деп. Мен деле, например, көрүп эле жүрөм да, мындай өздөрү да айткандай могу жакта. Биз барбайбыз дискотека дейт. Өздөрү эле келип жүрөт, билбейм муракан. Барышат, Жаштар сүйлөсүн. Жарайчы, муракта бир кыз айтып кетпейби? Бизден коом тарбиялайт депчи. Бул ата энеси тарбиялайт, коом тарбиялайт конучу. Азыр акчаң болсо кишисиң, акчаң жок болсо чектен чыгасың. Ошондойбу? Ошондой болуп калды. Бул жерде мен кошулбайм, ошто тиги коомду күнөөлөп жатышат да. Ошо коомду кимдер түзөт? Ошо ата энелер менен жаштар да. Көп бөлүгүн, коомдун көп бөлүгүн бул жаштар түзөт да. Ошо жаштарды тарбиялаганда деле бул ата энелер күнөөлүү эмес. Ар бир ата эне ошо өз баласын жакшы болсун деп тарбиялайт. Анан деген бул мен ошто кошулбайм. Ата энени да күнөөлөп салышты, анан коомду да күнөөлөп атат да. Анан мынакей кайсы коомдун эмеси жаштары мисалы жакшы болсо, ошол коом абдан жакшы болот да. Мурунку коомдо деле жакшы болгон илгери дейт да. Ошол коомдун адамдары жакшы болгон да, тарбиясы жакшы болгондуктан ошо коом бизге жакшы көрүнөт да. Азыр деле ошо биз өзүбүздүн тарбиябызды оңдоп, анан эме ошо оңдосок, анан ошондо биз өзүбүз коомду дагы жакшы кыла алабыз да. Тарбиябызды да жакшы кыла алабыз. Жаштар сүйлөсүн. Демек жаштардан дагы айтып атпайбы мындай депчи, мындай ата эне тарбиялайт. Азыр ата энелер деле тарбиялабай калды. Жөн эле багуунун эле эмесин айттым. Иштеп эме аракетин көрүп атат да, багып эле эптеп эле күн өткөрүүдө. Андай болбойт. Мындай тарбиялап, багып, кой балам тигиндей кылба, баспа, ичпе, чекпе деп көп эле эмелер бар да. Азыркылар жок, андай эмес. Азыркылар жөн эле келет, акчаны табат, жөн эле ушинтип эле иштеп эле жүрөт. Кандайсың, жакшы, ла болду. Айтам. Жок, чын эле. Ушундайбы? Ушундай. Мугалимдерчи. Кандай дейсиз? Мугалимдер жагайлар кандай кылат? Мугалимдер өзүнүн ишин. Буларды ла-ла-ла. Жок, алардын өзүнүн жумушунун эмелерин аткарат, үйрөтөт, тигиндей кылба. Бирок мугалим деле карап отура бербеш керек да. Ата эне деле бар, чоң кишилер бар. Жакшы деген чыңгыз айтмакчы, ошолордон деле көрүш керек. Биздики иштейт, алып келет, ичет, болду, всё. Ичип жеп, ошол эле болуп калды. Жаштар сүйлөсүн. Бул туңгуч айтып атпайбы тиги эме депчи? Бул ата энелер деген тарбия бериш керек эмесине депчи, өз балдарына деп. Ооба, тарбия бериш керек, бирок сен ата энең мисалы сага тарбия берем деп күнүгө үйдө отурасың, сага тарбия бер, сен тарбияң жакшы болот. Ал эми силерди ким багат ошончо? Мисалы ата энең иштебей сага тарбия берип үйүңдө отуруп алды, силерди ким багат? Тегименде келип, мындай отурганда кой тигиндей кылдың, эмне кылдың бүгүн кечке, окууларың кандай жакшы деп карап ошолорду кылыш керек. Ата энең сага ушинтип айтабы же айтпайбы? Ата эне мугалим айтат аны. Жаштар сүйлөсүн. Дагы арка жактагылар. Агентти сүйлөп атпады эле, ошолор азыр көбүнчөсү эле агентке өтүп кетти. Агентти үйүндө кечке отурат, караңдаса эле отурат, сабактарын кылбай калды да, агент менен эле болуп калды көбүнчөсү. Туура эмес тарбия,
Дагы кимдер? Булар айтып атпайбы, ата эне вообще неме балага неме жаман каалабайт да. Бул дүйнөдө баардыгы чеги менен болот да, чеги менен кылыш керек. Интернетке кирдиңби, значит, чеги менен кыл да. Баарын жумушта чеги, мисалы үчүн бир эмес 2 президентибиз кетип калды. Чеги бар анда. Сага жеткиликтүү тарбия берип атабы? Заманбап тарбия жагабы же эски тарбия жагабы? Интернетке мисалы үчүн, интернетке чеги менен отуруш керек да, өзүң деле засекреть этсең болот. Максимум жарым саат отурсаң болот. А сен канча отурасың? Мен жарым саат эмес, 35 мүнөт отурам да, 5 мүнөттүндө. Дискотека. Дискотека канча чегинде дискотека канча отуруш керек? Дискотекада. Ата эне айтат да, дискотекага келдиң, значит, кызыгы жок болсо өзүң деле кетип каласың да. Кызыгы бар болсо уже баштайсың да. Кызыгы кандай болот, кызыгы? Жок, кызыгы болгондочу. Дискотекага келесиң, кызыгы жок болгондо мындай эч ким жок болот. Кызыгы болгондо круг болуп алышат да. Ишине кирип эле анан баштайсың дик эле. Мисалы үчүн интернет келели, интернетке жок, китеп окусаң деле анын деле чеги бар, мисалы үчүн окуп, кызыгы жок болсо жаап туруп ай деп кетип каласың да. Кызыгы бар болсо уже окуй бересиң, түшүнө баштайсың. Бул билимдин дагы чеги бар да. 11ге чейин окуйсуң, чеги жок болду уже. Билим алыш керек ошо чекке чейинчи. Жакшы жаштар сүйлөсүн, дык деген жаштар. Сиз айтып атпайсызбы, жаштардын мындай тарбиясы жок депчи? Мен буга кошулбайм. Сиз бир экөөнү эле көрө айтып атсаңыз керек. Бүт эле жаштар бирдей эмес да, беш кол тең эмес. Араларында бар тарбиялуулар. Ал эми сиз айтып атасыз, жана мурунку заман менен азыркы заманбап жаштарды салыштырууга депчи. Азыркы мен ойлойм, мурунку замандагы жаштардыкы имандуу болуш керек, ошондой болсо жакшы болмок деп. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы, мен атым Айна. Бул жерде сиз байка айтып атасыз, бул дискотека бар, бул көп жаш кыздар бузулуп кетет деп. Мен буга такыр кошулбайм. Ал кыздар мындай жана кыргызда бир мындан бакман бар эмеспи? Көп баскан аяк бок базат дегенче, ушулар мындай көп баскан болуш керек деп ойлойм. Ушу көп баскандар аягын ушундай бок базып калышат деп. Жакшы, анда урматтуу мына телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен ушул азыркы жаштардын тарбиясы кандай деген темада сүйлөшүп, жыйынтыктап буйрса, жыйынтыктап берсеңер. Силерге заманбап тарбия жагабы, же болбосо кимдер тарбиялаш керек, же болбосо мурунку ушул ата энеңер, азыркы биздин аталарыбыз өткөн, тарбия алган эски тарбия жагабы? Кыска нуска 5 секундтан. Сөзүңөрдү кайталабай, же болбосо өзүң сунушуңар болсо дагы кыска нуска айтсаңар. Жаштар деген тарбияны ар тараптан алышыбыз керек. Мугалимдерден, коомдон, ата энеден ар тараптан алышыбыз керек. Рахмат. Азыркы тарбия жөнүндө болуп атат, ошол жөнүндө айтып кетсем. Азыркы жаштар 70% жүрүшү начар болуп атат да. Мен азыр ата эне жөнүндө айтып кетсем, ата эне эч качан күнөө эмес. Ата эненин просто оозунан сөз чыгат. Аны кулакка сиңдириш кимден? Баланын өзүнөн. Бала сиңдириш керек. Көп айтып атат, коом деп. Коом эч качан күнөө эмес. Коом бизди жетелеген жок да, апар баргыла тийинтире деп. Биздин өзүбүздөн күнөө болуп атат. Ата энеден алган тарбияны андан ары өнүктүрүп кетип, бул эме жаштар өзлөрү азыр тарбиялап кетиши керек. Ошо алган тарбиясын андан ары өркүндөтүп кетиши бул жаштардын өз колунда болот. Биздин агаларыбыз өздөрүн тарбиялашы керек да. Мисалы үчүн биз өзүбүз тарбияласак, бизден кийинки балдар да өздөрүн тарбиялайт да, бизди көрүп алар да өсөт. Биз кандай болсок ошолор да болот да. Кыздар болсо, мисалы үчүн бул эжени көрүп мунун карындашы өсөт, мындан кийинки карындаштар ошон мунга өтүш керек да. Рахмат. Ойлойм, ата эне күнөө эмес деп, ата эне мынча даражага жеткиргенден ал күнөө эмес деп ойлойм. Демек өзүңөрдө экен да күнөөнүн бардыгы анда. Мен бул жерде мисалы көп нерсе калк немемде каршымын. Анткени болсо ата эне бул ооба жакшылык каалайт. Бирок ата эненин милдети бул ошол балага максат коюп берүү. Эч качан адам эгер алдында жакшы максат болсо ал жамандыкка барбайт. Ата эне мисалы көп айтып атат, ооба каалайт. Мен деле каршы макулмун ага. Дайыма баласына жакшылык каалайт, бирок жакшылык каалагандан мурун ошого аракет кылыш керек. Аракет менен каалоо бир болуш керек дайымачы. Ошондо мына тарбия болот адамдачы. Рахмат. Жаштар кандай болуш керек? Мисал алсак, өзүбүздүн эле пайгамбарыбыз өзү план түзүп, анан кийин кылган, Мисал алсак, машпара өтүп, анан иш кылган да. Азыркы биздин жаштардын көбүнчөсү план жок. Ар кайсы жака барат, ар кандай кылат. Мисалы дискотека бүгүн болот десе, бош келе берет. Ата эне сөзүн укпайт кээ бир жаштарчы. Чын жүрөктөн айтсак. Жакшы, рахмат. Мен оюмча тиги
балдардын өзүнөн деп ойлойм, анткени өзүнүн целин коюш керек. Кийин мындай болом, азыр арак ичип жаман иштерди кылсам кийин эмне болом, кийин кандай профессиямды караш керек, билимди ойлош керек, өзүн ойлош керек. Мен айткым келет, ар бир бала өзүнө акылы болсо, ал жакшы жолго барат да, ата-энесинин сөзүн угат. Ал эми жаман бала болсо, аны канча миң айтса дагы ал укпайт. Ата-энесин угуш керек ошон үчүн. Демек ата-энени уккула деген кеңеш, жакшы. Мисалы үчүн жаштарды деле күнөөлөп атасыңар да, мисалы үчүн деген аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңги өсөт дейт. Ошон үчүн өзүңөр чоңдор биринчи өзүңөр жакшы коомду эметип, өзүңөр жакшы тарбиялангыла, анан кийин силерден жол көрүп, анан биз дагы жакшы тарбия менен өсөбүз. Силер сурай бербедиңер жана ким тарбиялаш керек деп. Биз ата-энебизден башка эч ким тарбиялай албайт. Анткени кээ биркилердин семьясында да бар да, ата-энесин укпагандык. Ата-эне тарбиялабаса башка эч ким тарбиялай албайт бизди. Ата-эне тарбиялаш керекпиз негизи. Жакшы, дагы. Заманбаптын тарбиясынан караганда ата-эненин тарбиясы кичине жакшыраак да. Жанагындай жаштар нормально тарбияда болуп кетет, дикин болуп элечи. Дикин. Ошон демек батыштын баткак тарбиясы ага жакпайт экен да? Жаштар сүйлөсүн. Эке мына бизде айтып атышат ата-энебиз эле тарбиялайт деп. Бизде болсо дагы эме мугалимдерибиз тарбиялайт, туугандарыбыз да тарбиялайт да. Жакшы. Жаңа эле бул байке айтып кетпеди, чоңдор өзүн тарбиялаш керек депчи. Мисалы үчүн чоңдорду көрүп, бизден кичинекей балдар тамеки шегип атканын көрүп, бул эмне деп кызыгат да, ошогочу арак ичип атканын, пиво ичип атканын көрүп туруп, ошого кызыгып, анан ошону кылышат майда балдарчы, кичинекейлер. Ага чейин бул эме ушу балдарга эме көргөзүп койгон да. Улууларчы. Ошо кандай көрүп атканын, чегип атканын көрүп калган да. Булар ошон үчүн эме айтып атты. Айрым үй бүлөлөрдө болсо ата-энеси, апасы, атасы чегишет да, ошо үйрөтөт. Кана жыттап көрчү деп айтышат да айрымдарычы. Могу жакшы экен деп атайын азгыртышат да айрымдарычы, бирок ата-энелери. Айрымдары бар, бирок ушундай үй бүлөлөр бар. Биздечи айрым көбүнчө үй бүлөлөрдө балдарын тарбиялайт, үйрөтөт, атайын жыйнаштар жасайт. Азыркы кезде болсо мисалы арактарды көп ичет да, агентке көп отурушат. Агентке негизи көп отурбаш керек. Интернетте болсо агенттин деле пайдасы бар, мындайчы. Пайдалуу жакка байлансак болот, Рахмат. Азыркы муунга эмне жетишпейт деп ойлойм. Мен мурунку муундагылар, мисалы үчүн идеология менен жашачу эле, идея менен жашачу. Патриоттуулукка тарбиялачу, ыймандуулукка, ынтымакка деп. Анан азыркы жаштарга эмне жетишпейт деп ойлойм да, мен өзүм оюм. Бири-бирин сыйлоо, эң негизги улууга урмат, кичүүгө сый дейт. Ошо азыр кичүүгө да сый жок, улууга да сый жок болуп атпайбы? Анан бири-бирин түшүнүүчүлүк, жоопкерчилик, мына ошолордун баары мекенин сүйүү, патриоттуулукка жакшы үндөсө эле ошо жаштарга ошол тарбия жетишмек деп ойлойм. Демек жакшы идеология керек экен, Жакшы идеология. Рахмат. Бизде 10-11 класстардын ортосунда канча бир жумада бир эме кылдык элек. Анан ошолдо сүйлөгөндө балдарда 4-5 багыт менен сүйлөгөнбүз. Билим, эң биринчи максат коюшубуз керек балдардын ортосунда. Максатсыз эч кандай жашоо жок. Тилекке каршы азыр ата-эне тарбиялай албай атат, жетиштүү. Кээ бир нерсени эле буну жазаба, буну жаза деп эле коет. Анан чынында өздөрү да билбейт. Анан кээ бир ата-энелер өздөрү туура эмес үлгү көргөзөт, мына жана жаштар айткандай. Өздөрү тамеки чеккени бар, өздөрү ичкендери бар. Анан өзү мектептин максаты да тарбия эмес, мектептин максаты таалим болот азырынча. Бул математика, химия, физика бул таалим да. Бул тарбия эмес. Тарбия деген жанагындай адамгерчилик сыпаттарды сиңирүү, ошону көнүктүрүү, ошого ошо балдардын мүнөзү ошондой болуп калышы да. Бизге керектүү сыпаттарды балдарга калыптандыруу, ошол тарбия болот дейт да. Мисалы биздин балдарыбыз ошо жакшы адам болсун, улууларды сыйласын, тамеки чекпесин, арак ичпесин, дагы башка толтура нерсени көнүктүрүү, ошол тарбия деп дейт да. Бирок чынында система жок азырынча. Бизде система жок. Атайын тарбия сабагы жок. Силерде тарбияны бир 10 мүнөт, 15 мүнөттөн өзүңөр эле ыктыярыңар менен берип коятсыңар да. Чынында ошого даярдалган атайын методичкалар жок, атайын таблицалар жок, атайын китептер жок.
жана системасыз тарбия болот да. Анан ошон үчүн бизде ийгилик жок болуп атат. Мен жанатан бери бекеринен дуңгандарды айткан жокмун да. Булар биздикиндей болуп көп окутпайт балдарды. Эки институт бүтөбүз. Мына кече мына жакында Кара-Балтадан бир окуя болду. Мединститут бүтүргөн, өзү да врач, кызы да медик, атасын заказ берген да, өлтүргөнгө. Анан барып медсестра муздап таштады дейт да. Мына ошондой канча илим бар, а бирок жанагындай ишке жөн эле кетип атат дейт да. Кошунага барып 30 000 сом беребиз, өлтүрүп бер десе барат экен, мейли давай деп. Анан ал медсестраны айтат экен, жүр бар өлтүрүп келебиз, давай. Барып туруп анан өкөйлөп, өлтүрүп, муздап, кызы барып туруп заказ берет. Мына ушундай деңгээлде болот да. Биз аябай көп окутуп атабыз. Буну таалим деп айтат да, таалим. А тарбия деген башка нерсе. Тарбия деген эч качан бу нерсени жасаба. Эч качан муну кылбагының. Эч качан арак ичпе. Эч качан түндө жүрбө. Ушундай болуш керек да. Ошону биз сиңирип коюш керек. Үйрөтүп коюш керек. Мисалы, аюуду 2 бутта басканды үйрөтөт, ушуну да тарбия деп айтат да. Көрсө, аюуду да үйрөтүп койсо болот экен. Мисалы, мына мышыкты үйдүн ичине булгабаганды үйрөтүп коет го. Ошо мышык эч качан үйдүн ичин булгабайт. Мына ошо сыяктуу тарбия, мына ошо бизде ошону балдарыбызды ушундай тарбия керек да. Жаман ишке эч качан барбай тургандай, өзүнүн моюндагы парзын эч бир буйдалабастай аткара тургандай. Мисалы, ата-энени багыш керек болсо, кандай кыйынчылык болсо багып кете тургандай болуш керек. Мына ошону тарбия дейт да. Чоң рахмат. Мына жаштарыбыздын урматтуу ата-энелер, урматтуу жаштар, урматтуу достор, ушул жаштардын үнүн уктуңуздар. Азыркы жаштардын тарбиясы кандай деген темада бизге бөлүнгөн убакытта азын-аулак сиздер менен сүйлөштүк. Бирок жаштардын ою дагы баалуу. Анын ата-энелер, эже-агайлар кандай тарбия берип жатат, жаштардын өзүнөн байкадыңыздар. Кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Бүгүн сиздер менен биз жаштар сүйлөшүү теле долбоору Ысык Ата районундагы жайгашкан номер 2 Акылбек Турсуналиев атындагы орто мектептен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.